Sağ. Yoldaş polkovnik 92-843 asker bölümünün özlük kuramı 9. may Ulu Cengiz gününe arналған салтанатты парадқа тізілді. Штабтың başçысы полковник Aliyev. Salamat jokeler. Sizlerdi Ulu Atameken Soğuş Mayramlarını kutluktayım. Erkin tur. Erkin tur. Бары сүргіт, жер жарылып, жер топ, жер ұзынды, қан жыттанған мұздақ қар күйіп жатады. Саламатсыздарбы, урматтуу тоолуу Алай жердесинин тургундары, районубузга келген коноктор. 9 май бұл фашизм өмірін қиған, тағдырын талқалаған миллиондаған адамдарды жер бетінен тып-типыл болған шаарлар, жана айылдарды еске салып, жүректі тілеп, көзден жаш ағызған майрам. Андыктан бул күн алардын каармандыгы, кайраты жана баатырдыгы, азыркы жана келечек муундар үчүн Мекенин жан дили менен мүсүүнүн өчпөс мисалы, элдин биримдигинин жана ынтымагынын жаркын символу катары кала бермекчи. Фашистик баскынчылар менен болгон согушка районубуздан 1941-45 жылдардын аралыгында 6155 ер азаматтарыбыз элди жерди коргоо үчүн жөнөп кетишкен. Анын ичинен 2535 жоокердин денелеринен жараат алып тылга кайтышкан. Бүгүнкү күндө алардын 4-өө гана арабызда өмүр кечиришүүдө. 3803 жоокер ата мекенине кайтпай, 64 жоокер дайынсыз жоголгон. Районубуздан Быглазов Григорий Исаевич Советтик армиянын катарына 1939 жылы чакырылып, 1943 жылы баатырларча курман болгон. Ал Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Ал эми Жошоолдон барган Сатырбаев аскер 2 жолу Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. 9 май жеңиш күнү биз үчүн ыйык майрам. Ата мекен жаралангандан ар бир адам жүрөк аркылуу өткөрөт деп тегин жерден айтылган чыгар. Адамзаттын тарыхындагы эң улуу кандуу жана эң катаал улуу ата мекендик согуш жер жүзүндө терең жаракат калтырды. Кан кечкен 40-жылдары биздин ата-бабаларыбыз мекенди коргоп жатып, жер жүзүн фашизмдин чумасынан сактап калганын сезбегендир. Урматтуу районубуздун тургундары, майрамдык салтанаттын катышуучулары, четте турган бардык жергиликтүү тургундар, келиңиздер, мына атайын даярдалган. Саламатсыздарбы, урматтуу согуш ардагерлери, Гүлчайын тургундары жана коноктору. Анда эмесе трибунага райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Ташкулов Ильяс Акжигитовичти чакырабыз. Кыргыз коллегия мүчөлөрү, райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы Момунов Жаркынбай ажыны, райондук аялдар кеңешинин төрайымы Садыкованы, жаштар кеңешинин төрагасы Бакалбаевдарды. Урматтуу согуш ардагерлери, Гүлчайын тургундары жана коноктору,
ардактуу тылда эмгектенген кайратман эмгекчилер, бүгүнкү күнү дүйнө элдери 1941-1945 жылдардагы болгон улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 73 жылдыгын белгилеп жатышат. Бул согуш алайлыктар үчүн оор жылдардан болуп, мекенин, элин коргоо үчүн миңдеген эр азаматтар аттанып кетишкен. Алардын көпчүлүгү согуш таласындагы кыргындан кайтпай калышкан. 9 май жеңиш майрамын дүйнө элдеринин көпчүлүгүн кайгы менен, кубаныч көз жашынан жаралган майрам. Бул майрам өзгөчө мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин эли үчүн ыйык жана сыймык. Анткени бул өлкөлөрдүн эли кашык каны калганча фашизм менен күрөшүп, жеңиш туусун желбиреткен. Урматтуу согуш ардагерлери, сиздердин элди Алло. Stadiondan mı? Ne satı attın da? O bu şey. Çalama. Урматтуу согуш ардагерлери, сиздердин элди жерди коргогон эмгегиңиздер жаштар үчүн үлгү. Сиздердин кан майданда теңдешсиз эрдигиңиздер жана кайратыңыздар биздин жүрөгүбүздө терең сактала бермекчи. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, улуу жеңиш майрамынын 73 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялайм. Азыркы куттуктоо сөзү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ташкулов Ильяс Акжитичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышуучулары, урматтуу Алай районунун тургундары, урматтуу ардагер аталар, урматтуу тылда кызмат кылган агалар, энелер, жалпыңыздарды сиздерди бүгүнкү улуу жеңиштин 73 жылдык майрам менен Алай райондук мамлекеттик администрациясынын, жеке өзүмдүн, районубуздагы жалпы мекеме ишканалардын жетекчилеринин, районубуздагы 14 айыл өкмөтүнүн башчыларынын атынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сарыбаш Талайбек Насырбековичтин атынан ый менен сүйүнүчтүн жашы бирге тамган улуу жеңиш майрамынын 73 жылдык мааракеси менен чын дилден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу салтанаттуу жыйындын катчылары, биздин аталарыбыздын улуу ата мекендик согуштагы өлбөс өчпөс эрдиктери Кыргызстандын элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Фашисттик баскынчылар менен болгон кандуу салгылашууда мекен үчүн канын жанын аябай, өлүмгө тик караган эрдик менен согушуп, элибиздин эркиндигин сактап калышкан аталарыбыздын эрдиктерин кийинки муундарыбыздын эсинде түбөлүккө калтыруу ыйык милдетибиз. Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдигин эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткан күндөн бери канчалаган суулар агып, жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апаатын өз ооздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күнүн тосуп белгилеп жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Анткени барган сайын алардын саны азайып барат. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарыбыз десек жаңылышпайбыз. Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери, ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн күрөшкөндөрүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз.
Biz soğuştan keyin törölüp, anın zapkısın tartpaganыбыз, gülдөgön, erkin өлkөлөрgө жашаганыбыз үчүn başımızda yiyip tazim kılabız. Aramızda opol toğday arpak olup жүрө беришingizlerге tilekteşpiz. Soğuş köptögön өлkөлөрдө, anın içinde Kırgızstanda da ebegeysiz kurmandıklarga alıp geldi. Soğuştun kaardı жалыны дээрлик бардык Kırgızstandык үй-бүлөлөрдү каптады. Ошол кандуу soğuş талаасында мекенди коргон жоопкерлердин саны жылдан жылга азайып барат. Алай районундагы Улуу Ата мекендик soğuşка 6155 жоопкер аттанып, алардын ичинен 2144 жоопкер курман болуп, 1476 жоопкер дайынсыз жоголуп, 2500 жоопкер кайтып келген. Азыркы учурда 4 гана soğuşтун ардагери, Ордуктун эмгекчилери 80 ардагер калды. 9 may Uluu Жеңиш күнү эң маанилүү майрамдардын бири. Кыргызстандыктар үчүн бул ыйык майрам. Биздин ачык асманыбыз, бейпил жашообуз үчүн өз өмүрүн кыйган аталарыбызды эскерүү күнү. Бирөөнүн атасы, бирөөнүн уулу, бир тууганы soğuşa кетип кан майдандан кайткан эмес. Бүгүн бардыгыбыздын таазим кылып эскере турган адамдарыбыз бар. Улуу Жеңиш майрамын дүйнөлүк майрам десек да болот. Экинчи дүйнөлүк soğuşта Советтик Кызыл Армия жеңбесе, акыркы майрамдардын бири да болмок эмес. Soğuş деген сөздүн өзү кандай жаман угулат. Биз мекен, эл, жер үчүн майдан талаасында душмандын мизин кайтарган ардагерлерди ар дайым урматтап, аларга сый көрсөтөбүз. Каардуу soğuş учурунда, тылдагы катаал шарттарда элдин эркиндиги жана жаркын келечеги үчүн талбай эмгектенишкен ардагерлердин жеңишке кошкон эбегейсиз салымын кийинки муун эч качан эсинен чыгарбайт. Урматтуу Алай район тургундары, биз ынтымак менен, биримдик менен жеңдик. Улууларга жана аймактарга бөлүнбөгөндүгүбүз үчүн жеңдик. Көк көз, кара көз деп бөлүнбөгөнүбүз үчүн жеңишке жетиштик. Улуу Ата мекендик soğuş учурунда өлкөбүз bir, mekenimiz bir болгондугу үчүн жеңдик. Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Tacikler, Oruslar, Ukrainler, Belaruslar жана Советтер союнун башка улуттарынын өкүлдөрү bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып, фашисттик баскынчыларга каршы чогуу салгылашкандыктан жеңдик. Мындан ары да арабызда аман жүрүп, улуулук нускамыздардан жазбай, журт ичиндеги ынтымак менен ырашкерликти чыңдай беришиңиздерге тилектешпиз. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, бакубат жашоо өмүр сүрүңүздөр. Дагы бир рет улуу майрамыңыздар менен элибизде дайым майрам болусун. Элибизден ынтымак кетпей, жерге бизден береке кетпей, дайыма ушундай майрам күндө кезиккенге Кудай Таала насип этсин. Кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн 9 may эмес, ар бир күндү майрам катары тосушуңуздарга чын дилден тилектешмин. Куттуктоо үчүн сөз Аксакалдар кеңешинин төрагасы Момунов Жаркынбай ажыга берилет. Урматтуу soğuş ардагерлери, Оруктун катышчылары, жалпы эле райондун ардагер аксакалдары, сиздерди бүгүнкү белгиленип жаткан Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы менен райондук ардагерлер кеңешинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Немецтик фашисттик баскынчылардан болгон Улуу Жеңишке мына бүгүн туура 73 жыл болуп отурат. Ушул 4 жылга созулган кандуу soğuşта СССРден 20 миллиондон ашуун адам курман болуп, алардын арасында биздин Алай районунун эле миңдеген адамдар өлүп жана дайынсыз жок болуп, жеңишти камсыз кылышкан. Жеңиш менен районубузга кайтып келгендердин арасында бүгүнкү күндө 4 гана soğuş ардагери калды. Алардын арасында 100 жаштан өткөн аксакалыбыз Маманов Арын Абада бар. Акыркы мезгилдерде айрым Европа өлкөлөрүнүн саясатчылары
al жеңиштен жетишкендиктерин жокко чыгарышып, көз кандарын фашисттик баскынчылардан куткаруу үчүн төккөн акылlarınды кайра баскынчылар катары көрсөтүүгө аракеттенип жатышат. Biz sizlerдің erdiklerimizde eç kaçan esten çıkarmayız. Anday tarıklı vurmalауға hareketlenген саясатчыларға мағлұмат айтамыз. Sizlerге чын денсаулық, үй-бүлөлүк, бақуатчылық, тынчылықты, аманчылықты қалаймыз. Алай районында жалпы мемлекетімізде тынчылық, өкүнчүлүк, мындай соғыш апаттары болбосун деп сіздерден үндүк билеринем. Рахмат көңүлдөргө. Урматтуу согуштун жана тылдын ардагерлери, сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, бакубат, каарылыкты каалаймын. Дайыма бирге бололу. Улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйынды жабык деп жарыялайм. Гүлчайдын тургундары, улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган майрамдык парадты Гүлчөдөгү 92-843 аскер бөлүгүнүн жоокерлери башталды. 1976 жылы 10 мартында Советтер Союзунун куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын номер 324 директивасынын негизинде 1976 жылдын 14 июлунан баштап Ош облусунун Алай районунун Гүлчө айылында 86 өзүнчө пулеметтик артиллериялык батальонунун куруу иштери жүргүзүлө баштаган. Советтер Союзунун коргоо министринин 77 жылдын 15 июлундагы буйругуна ылайык 1976 жыл 12 ноябрь аскер бөлүктүн түзүлгөн күнү деп белгиленген. Майрамдык парадты улай алдыңыздарда полковник Жумабай Калдыбаев жетектеген Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай району боюнча бөлүмү баштаган жамааты өтүп бара жатат. Бул жамаат өздөрүнүн күчүргөндүүлүгү менен элечектербестен районубуздун баардык коомдук иштерине активдүү катышып келет. Бүгүнкү күндө бул мекеме өрт кырсыктарын өчүрбөстөн куткаруу кызматын аркалап районубуздагы жарандык коргонуу жаатында чоң иштерди аткарышууда. Бул мекеде бүгүнкү күндө 35 кызматкер эмгектенип, өздөрүнүн алдыктуу кызматкери менен элге кызмат көрсөтүшүүдө. Ал эми алардын артында бара жаткан Алай жана Чоң Алай райондор аралык регионалдык башкармалыктын эмгек жамааты. Жамаатты Турдуев Шаршин жетектеп, бул регионалдык башкармалыкта энергетика коопсуздугу, экологиялык, жерди көзөмөлдөө, архитектуралык курулуш, өрт коопсуздугу, эмгекти коргоо, тоо кен өнөр жайы болуп бардык иштер аткарылат. Учурда бул иштерди аткарууда 13 инспектор эмгектенүүдө. Ал эми мына ушулар менен эле кошо бизде азыр Алай районундагы мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери дагы өтүп бара жатышат. Бардык ушу майрамыңыздар менен жашасын улуу жеңиштин 73 жылдыгы. Ура! Жашасын улуу атамекендик согуштун 73 жылдыгы. Майрамдык парадты Алай районунун балдары, өспүрүмдөр, спорт мектебинин жетекчиси Мадишев иш жетектеген жаш спортсмендердин жана алардын ардагерлери өтүп бара жатышат. Райондо спорттун 10 түрүнөн 622 окуучу балдар бардык жагынан машыктырып атышат. Булар
Азия чемпионатында 3-чü orun diyeledi. Jana Kaldıbayev düşün, çoğunlar arasında 1-ci orun diyelip Азия çempiyonu bolup kaçışkan. Erkin күрөш boyunca Kırgızistan'ın çempiyonları kızlar arasında Şamiyeva Aydana, Koşbayeva Bermek, Mirzabekova Aygerim, Kurbanbayeva Dilnaz jana başkalar 2-ci jana 3-cü orunlarda iyeleşip bizden rayonumuzun gana emez, Jalpeli Türkçülük jergesindagi sıymıqtı tuğların, Kırgızımızın tuğların götürüşüde. Bardığınızları bayramınızlar menen yaşasın 9. may! Ura! Yaşasın Ulu Cengiş'tin 73 yıldığı! Ura! Bayramdык трибунанын алдынан Алай райондугу үй-бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлери өтүшүүдө. Алай райондук медициналык үй-бүлөлүк кызматкерлери Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин 2001-жылдын 15 февралдагы номер 40 үй-бүлөлүк медицина борбору буйругунун Ош областтык юстиция баскармалыгынын 11-жылы 1 августта өз алдынча юридикалык тараптары халыкка кеңеш берүү, ооруларды алдын алуу, диагностикалык медициналык мекеме катары катталган. Алай райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Алыкулова Гүлнар Рыскуловна. Элдин ден соолугу үчүн кам көргөн медицина кызматкерлери мына бүгүнкү майрамдык трибунанын алдынан жайдары майрамдык маанай менен өтүшүүдө. Yaşasın 9. may! Ura! Bayramdık saltanatlı, paratlı olay Beлекбаев Талантбек Мамат Осмонович жетектеген Алай аймактык ооруканасы жакын дооду. Бул оорукана өздөрүнүн калктын ден соолугун чыңдоодо жана бардык кызматтарды көрсөтүүдө бардык жагынан үлгү болуп келишет. Алай аймактык ооруканасы 1931-жылдары негизделип, анда райондук оорукана болгон жана ага аскер бөлүмүндө эмгектенген офицерлердин жубайлары орто медициналык кызматкер катары тартылышкан. Андан кийин Алай райондук борборчулугунун оорукана болуп райондун халкын медициналык жактан тейлеп келген 2002-жылдан тартып Алай аймактык ооруканасы жана үй-бүлөлүк медицина борбору болуп бөлүнүшкөн. Районумуздан халкына адистештирилген стационардык жардам көрсөтүүнү аймактык оорукана Сопу Коргон, Сараташ, Нура, Талды Суу, Сары Моңгол филиалдары жүргүзүшөт. Жалпысынан бул аймактык ооруканада 203 орунга ылайыкташтырылган койкалар бар. Ооруканада жалпысынан 280 кызматкер эмгектесе, анын 31-и жогорку билимдүү дабагерлер. Урматтуу калктын ден соолугу үчүн турган сакчылар, жашасын 9 may! Жеңиш байрамы! Ура! Мана трибунанын алдынан районубузду жаркатып жайнатып, электр тармагы менен тейлеген Алай ресинин кызматкерлери өтүп кетет. Алай ресинин түптөлүшү 54-жылы ачылып ушул күнгө чейин 3 дана участканы электр энергия менен камтып жатат. Жашасын улуу жеңиштин 73 жылдыгы. Ура! Биздин арабызда күн кечирип жаткан улуу согуштун ардагерлерине даңк! Ура! Урматтуу майрамдык салтанаттын катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү майрамдык парадты улай жаңы Алай айыл өкмөтү келе жатат. Улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган майрамдык парадты алгачкылардан болуп баштаган Абдубак Исмаилов жетектеген жаңы Алай айыл өкмөтү районубуздагы эң өрнөктүү жана үлгүлүү айыл өкмөттөрдүн бири. Аталган айыл өкмөт 1996-жылы түзүлүп, анда жаңарык жана жаңы Алай калктуу пункттары орун алган. 4000ден ашык калк жашаган бул жакта мектеп, бала бакча, медициналык тейлөө бардыгы орун алып, бул жерде калкты тейлөө иштери талаптагыдай жүргүзүлүүдө. Алардын соңунан Кабылан көл айыл өкмөтүнүн кызматкерлери өтүүдө.
Алардын соңунан кабылган көздүктөр. Мыкты иш билги жамааттар арасынан ардайым жакшы самалыктарды уюштургуч сапаты менен таанылган айыл өкмөт башчысы Токтосун Камилов айыл өкмөттүн аппараты жалпы элге коомчулуктун жардамы менен айыл өкмөтүнүн артаптан өнүгүш үчүн болгон аракетин жумшап келет. Деңиз деңгээлинен 2000 метрге жакын бийиктикте жайгашкан бул айыл өкмөт 2002 жылдан бери июнь айында уюштурулган. 43 баатыр эне 13 ооруктун ардагерлери жашайт. Жашасын улуу жеңиштин 73 жылдыгы. Ура! Байрамыңыздар менен! Ура! Үштөбү айыл өкмөтү 2017 жылдын февраль айынан Кыргыз Республикасынын Эркин мамлекеттик расмий гезити тарабынан жылдын мыктысы 2017 жана бир нече диплом, сертификаттардын ээси Тото Мамат уулу Нурмухаммед жетектеп келет. Үштөбү айыл өкмөтүнүн негизги экономикалык тармагын өнүккөн мал чарбачылыгы жана дыйканчылык түзөт. Калктын басымдуу бөлүгү мал өстүрүү, анын тукумунун асылдуулугун жогорулатуу, малдарын сатуу менен адектенишет. Жеке ишкерлер тарабынан бейөкмөт уюмдар менен бир нече долбоорлор менен иштешип, айылдын социалдык инфраструктурасын жогорулатууга жана бышыктоого өздөрүнүн болгон күч аракеттерин жумшап келишет. Аталган айыл өкмөт бир нече жолу районубузда жана областта мыкты айыл өкмөтү кароо конкурстарынын жеңүүчүсү болгон. Андан кийин майрамдык трибунанын алдына Сары Моңол айыл өкмөтү өздөрүнүн жамааты менен өтүп келишүүдө. Сары Моңол айыл өкмөтү деңиз деңгээлинен 3100 метр бийиктикте жайгашкан. Административдик имараты райондун борборунан 140 километр аралыкта. Ал эми областтын борборунан 2220 километр аралыкта жайгашкан. Сары Моңол айыл өкмөтүнүн райондук борбордон алыс жайгашканына карабастан айыл өкмөттөрдүн территориясы Талды суу айыл өкмөтү менен чыгыш тарабынан, түштүк тарабынан Тажик Республикасынын Мургап району менен чектешет. Айыл өкмөтүнүн эмгек жамааты толуктоодо. Кечиресиз Талды суу айылдык өкмөтүнүн катары толуктоодо. Талды суу айыл өкмөтү 1995 жылдын ноябрь айынан айыл өкмөт болуп катталган. Талды суу айыл өкмөтү облус борборунан 215 километр алыстыкта турса, ал эми райондун борборунан 135 чакырым алыстыкта турат. Аталган айыл өкмөттө 2 мектеп, оорукана, бала бакча, ФАП, маданият үйү, китепкана, почта бөлүмдөрү жана ветеринардык сервис элге кызмат кылууда. Аталган айыл өкмөттө Кеңешев Данышбек Ажимиратович жетектеп, ал бир топ иш аракеттер менен өзүнүн иш билгенлигин көрсөтүүдө. Өткөн жылдын мыкты айыл өкмөтү сынагында 3-чү орунду камсыз кылып 500 000 сыйлыкка татыктуу болгон. Жашасын 9 май! Ура! Андан кийин Сарыташ айыл өкмөтү өтүүдө. Сарыташ айыл өкмөтү райондун борборунан чегарадан түштүк бөлүгүндө жайгашып, Алай районунун бийик тоолуу өрөөнүн ээлейт. Айыл өкмөтүнүн территориясы Үчтөбө айыл өкмөтү менен түндүк батыш тарабынан жана Тажик Республикасынын Мургал районунун территориясы менен түштүк батыш тарабынан чектешип турат. Айыл өкмөттүн административдик территориясы аркылуу Ош Сарыташ Чоңалай Тажикстан, Ош Сарыташ Харок Тажикстан жолдору жана Кытай Республикасы менен Фергана өрөөнүн байланыштырып туруучу улуу жибек жолу менен автомагистрал өтөт. Байрамдык парадты Бүлөлүү айыл өкмөтү толуктоодо. Бүлөлүү айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Асыктов жетектеп, ал бул айыл өкмөттө 4 калктуу пункт өзүнүн орун алган. Кошулуу
Кошмуш, Көлчаты, Кичи Бүлөлү, Чоң Бүлөлү айыл өкмөттөрүндө бардыгы бирип 2000ден ашык калк жашайт. Бул айыл өкмөттөрдө социалдык инфраструктуралары жыл өткөн сайын көбөйүп, элге кызмат көрсөтүүнүн дагы жогорку маданияты өсүүдө. Айыл өкмөтүндө 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата бала бакча, спорт зал, административдик корпус курулууда. Кошмуш айылына сүттү кайра иштетүү боюнча ишкана ачылууда. Дайыма демилиге кездер ишке аша берсин. Жашасын 9 май. Ура! Будалык айыл өкмөтүнүн эмгек жамааты мына трибунанын алдынан өтүүдө. Айыл өкмөтү административдик түзүлүшү 6 айылдан турат. 1918 жылдын 1 январына карата 3787 калктуу пункт 920 кожолук бар. Айыл өкмөтүндө эмгектенген 14 адам. Айыл өкмөтүн Каримов Залкарбек 2016 жылдын май айынан бери башкарып келет. Алай районунун бийик тоолу өрөөнүн эли. Ленин айыл өкмөтү Согондо, Мурдаш, Күңөлек, Гагарин айылдарынан турат. Айыл аймагында 17 социалдык мекеме ишкана жана бир нече менчик ишканалар бар. 2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланганына байланыштуу бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнүн аймагында Согондо айылында 21 миллион сомдук балдар бакчасы, Мурдаш айылында 13 миллион сомдук автобус залы, Күңөлек айылында 38 миллион сомдук мектептин курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары халкты таза суу менен камсыз кылуу иштери да талаптагыдай жүрүүдө. Майрамыңыздар кут болсун. Майрамыңыздар менен. Ура! Андан кийин трибунанын алдына Турат Абдрахманов жетектеген Жошолу айыл өкмөтү келүүдө. Жошолуктар Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын мамлекетибиздин эл үчүн көргөн камкордугунун негизинде оңдолуп, жылдан жылга элдин жашоосу жакшырууда. Айтапан айылындагы Сатиев Шамшы атындагы орто мектеби бардык шарттары менен заманбап үлгүдө курулган. 3 кабаттуу мектеп 14 жылдан бери иштеп келе жатат. 17 жылы Айтапан Асавиахом айылдарындагы 6 километр аралыкта түзгөн ички жолдорго демөөрчүлөрдүн жардамы менен 160 000 сомдук шагыл төгүлүп, элдин көйгөйү чечилди. Борун айыл өкмөтү районубуздагы мыкты айыл өкмөттөрдүн катарында. Аскербек уулу Жыргалбек жетектеген бул айыл өкмөттө негизинен 7000ден ашык калк жашап, мындагы фельдшердик, акушердик пункт, саламат сактоо, билим берүү жана бала бакча, маданият кызматкерлери өздөрүнүн иштерин талаптагыдай аткарып келишет. Экономиканын негизги бөлүгүн өнүккөн мал чарбачылыгы жана өнүгүп келе жаткан дыйканчылык өндүрүштү түзгөндүктөн бул айыл өкмөттүн бул тармактагы атуулдары дагы өздөрүнүн экономикасын өнүктүрүүдө, бюджетин чыңдоодо бардык иш аракеттери менен үлгү болуп келишет. Жашасын 9 май! Ура! Андан кийин Оңурдөбө айыл өкмөтүнүн жамааты келет. Оңурдөбө айыл өкмөтү 1996 жылы 13 майда Оңурдөбө айылдык комитетинин базасында уюшулган. Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу мамлекеттик администрациясы жөнүндөгү мыйзамына ылайык айыл өкмөт болуп өзгөргөн. Өз алдынча башкаруусу 2 органдан турат. Ал жерде Гүлчө дарыясы айылды аралап өтөт. 100 жайгашкан Гүлчө токойчулугу бар. Айыл округ боюнча 2 мектеп, ФАП 2, 2 китепкана, 3 коомдук мончо жана 1 маданият үйү бар. Мамат Ташиев атындагы орто мектеби Кара Шоро айылында жайгашкан. 71-жылы курулган. Балансалык баасы 1558 6 000 сом жайгашкан.
Урматтуу майрамдык салтанаттын катышуучулары, өзүңүздөр көрүп тургандай, районубуздагы эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири жана бундагы түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашаган Гүлчү айыл өкмөтү жакындап келүүдө. Алтынбек Болбор уулу жетектеген Гүлчү айыл өкмөтү райондук борборунда жайгашып, анын карамагына Ташкуру, Карабулак, Жылуу, Кыркол, Курманжандыкка жана Гүлчү айылдары кирет. Халкынын саны 17 миңден ашык. 23 тылдын катышуучусу мына ушул жерде жашайт. Гүлчү айыл өкмөтү 1996 жылы түзүлгөн. Аталган айыл өкмөттө региондорду өнүктүрүү жылына карата бир топ иш аракеттер болуп жатат. Андан сырткары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата дагы иш аракеттер мына ушул айыл өкмөттө көбүрөөк орун алган. Жашасын 9-май улуу жеңиш майрамы! Ура! Жашасын улуу ата мекендик согуштун ардагерлери. Силер болбосоңор, бизге бул жаркыраган заман келмек эмес. Силерге даңк жана урмат. Ура! Согуш деген сөз өзү чагылгандай, чарт-чурт этип жүрөгү чабылгандай, токтоп калып көк кашка дарыялар, абордуна кызыл кан агылгандай. Даярдаган улуу жеңиштин 70 жылдыгына театралдык көрүнүштөрдү көрөсүздөр. Урматтуу майрамдык салтанаттын катышуучулары, бардыгыбыз театрлаштырган оюн зоокко көңүлүңүздөрдү бурабыз. Майрамыңыздар менен. Штабтағы орыс офицерлер, жокерлер менен тез арада қолға түшіп бергенде, бары бір советтік армия ұлы Германиядан жеңілді. Ошондуктан уақытты өткөрбөй багынгыла, болбосо чабуул жасайбыз. Кайталайм, колго түшүп бергиле. Кайталайм, колго түшүп бергиле, партизандар. Муну карап кой. Биз колго түшүп берет экенбиз. Эй, фашист! Мен сага! Мен! Тоқтат құла! Алар жақында еншілерін алышат. Ашықпағыла, жауапкерлер. Ашықпағыла.
Biz turmuşta atalardan geçkeli, te batıştan soğuş otup geçmedi. Atalar törelelek biz üçün, kala beridi tan kaldığında, kala beridi tan kaldığında tepseli. Atalar törelelek biz üçün, kala beridi tan kaldığında tepseli. Biz turmuşta ağalardan geçkeli, te alısta adam kanın geçmedi. Ağalar canı baskan biz üçün, kala berdi tan kaldığında, kala berdi tan kaldığında tepseli. Ağalar canı baskan biz üçün, kala berdi tan kaldığında tepseli. Ütkün soğuşkan maydandan ses gelir, durat bugün bardır jirde esteli. Gül orduna koydum uşulurdu, atalardı ağalardı, atalardı ağalardı eskeri. Gül orduna koydum uşulurdu, atalardı ağalardı eskeri. Gül orduna koydum uşulurdu, atalardı ağalardı eskeri. Sovettik jokerler ulandan ulan batıştı gözдөй. Düşmandardan mizin kaytarıp, az da olsa artқа çekindirip жатышты. Ökünüçtüsü jaraдар jokerler көп. Meken üçün baatырларча kurman болгондор да көп. Алардын тилегени, үмүттөрү алдыдағы жеңіші. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма сберегла. Песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу над домом пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Стояли яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Досым, махоркаңдан берчи. Түндө түшүмө биздин айыл кириптир. Айылга жаз келип, Касым тегирменчи кыз келин кемпирлерден бери кош айдоого чакырып айдап жатыптыр. Быйыл түшүм мол болот да сыягы. Айтканың келсин. Жаман курсак ток болсо, анан мына душмандарды сүрүп чыгып, жеңиштин желегин желбиретсек кана. Ооба, буйурса. Eкен, ел жер үшін қан майданда жүрөбүз. Бизде бул жака узаткан айылдагы томсоргон балдарыбыз, тилек менен күтүп отурган аталар, апалар, жубайларыбыз эмне күндөрдү баштарынан өткөзүп жатышты экен.
Munda gelgile. Ança mınçama kat geldi. Hazır mına. Kat geldi değil mi? Ola, kat geldi kat. Kimge geliptir? Menin oğlumdan geliptir be. Aytkılaçı. Emayraş, bara kalçı. Hazır. Mına bul. Mayrapa sizge gel. Ne hanımız? Mına bul. Sayra sağa. Mına onu Cuma gül gelinge bir koyul. Mına bul. Me burun. Bul sağa gel. Bizgeci yok bu. Bizge de yok bugün. Heme ayaldar hançamı çangar kapı olmay turgul. Kaç yazanға da çolosu tibey жатқанdır. Mümkün жазған қатı arqı belki olup poyezden poyezge maşineden attığı ötüp karmalıp жатқанdır. Қалғаныңар сабыр қылып тұрғыла. Сабыр қылғыла. Саламатсың бурул. Кандайсың? Сагыныштан зарлап, туңгуюкка камалгандай жипсиз байланып, согуш отун кечип жүрүп, жазып отурган сенин өмүрлүк жолдошуң Айдар. Экөөбүз жаңыдан баш кошуп, турмуш жолун эң улап баштаганда, мына мектеп каргашалуу согуш башталбадыбы? Sen менен бирге басып, же болбосо ысык чайыңды, жайлуу түндөрдө да өткөзө албадык. Күндө да, түндө да сени эстейм. Кээде ак жолуң менен түшкө киресиң. Билесиңби? Экөөбүздүн суунун жээгиндеги дарагыбызды. Аны мен дайым эстейм. Сен экөөбүз ошол дарактан жолугуп, сырдашып, ийниме башың жүрөп, көп кыялданчу элек. Аттиң. Кайра ошол күнгө, ошол бактылуу болгон дарагыбызга барат бекем. Аны күнүгө тилейм, жалынам. Сүйүктүү өмүрлүк жубайым бурулга жолугуп, турмушубузду улантып экенмин дейм. Сен да мени күт. Сен да менин аман келишимди тиле бурул. Мен сага жетээрмин. Башка эч нерсе дей албайм. Көрүшкөнчө. Аман эсиң тургула. Баарына менден салам айт. Кош. Сенин Айдар. Oh
капталындагы темир жолучу көпүрөдөн душмандардын октары, куралдарын жана замбиректери кызыл аскерлер тарабынан жок кылынды. Макул, жарайт жолдош командир. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зори летние встречать. Раскудрявый, лен зеленый, лист я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, лен зеленый, лист я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню Влад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано, партизаны, дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанам в лес пустой. Раскудрявый, лен зеленый, стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, лен зеленый, стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что за тобой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вскоре вновь смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый, лен зеленый, лист весной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, лен зеленый, лист весной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, да раскудрявый лесной. Күйүп чок кучкан, кайтпастан кандуу согуштан эненин эгиз кулуну экөө тең курман болушкан. Канчалаган эненин уулдары, атанын уулдары бул согуштан келбей калды. Жер үчүн, аттанган Кутман эл үчүн, гүл коюп эскерип алган уулар жоокер эл үчүн. Эстелип жанына келип энелер ыйлап
бери канду кармаштан кайткан жок кайра батыштан эстелик болду эми алар түбөлүн отту жагышкан эстелик жаныма келип өлеби Sushup tangdı atarda uzatıp gündü batarda tül bölüp biri turuşa oğullar bizdin katarda istenip canıma gelip öleyim eneler oylavalılar İstenip canıma gelip öleyim eneler oylavalılar oğullar bir biz ne değil biz bile siz gibi kıyma bağlar siz gibi kıyma bağlar Жигиттер, мында келсеңер. Бизде эми дайымыбыз бар го. Ошол кызыбыз абдан соң мырзайт. Койчу, сен аны кайдан угуп жүрөсүң? Аны мурун согушка чейин эле угуп билип жүргөм. Жүрсөңөр, жүргүлө. Азыр мен сурааны урдатам. Жүргүлө анда. Жүргүлө. Алима, мектепте кароолорду ырдап, алдын орундарда жүрчү элең. Ырдап берчи. Келчи эми, ырдап берсең. Макул. Ырдасам эмне белек кыласыңар? Аны азыр. Белекти азыр ойлоп табабыз. Сен ырдай бер. Жүрү достор. Жүргүлө. Помню, как памятный вечер падал поточек твой с плеч, как провожал и обещал синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты из головы прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает передо мной. И час тобой провожает меня крик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков мы сохраняем с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных
Улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Даңк орденинин толук ээси. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандык курман болгон. Алайлыктар 1941-45 жылдар арасында 12 миң даана жылуу тон, 1530 даана мээлей, 16.700 даана жүн байпак желектерди жөнөтүшкөн. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. На невесты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться пора. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
арналған маданет бөлім таралған ұжылған театралдық ойын-сауық соңына шықты. Көңіл білгенің үшін чоң